эки элдин достугу түбөлүктүү болуп, мындан ары дагы жакшы иш-чаралар жүрө берсин демекчимин. Баткен облусунун Алыскы Маргун айылында заманбап шарттагы мектеп курулуп колдонууга берилди. Эки мамлекет менен чектеш жайгашкан айыл аймактагы мектеп коңшу өзбек мамлекетинин колдоосу менен курулуп, 330 орунга ылайыкталган. 8 айдан бери онлайн форматта окуган окуучулар эми окууларын жаңы билим уясында улантышат. Кыргыз-өзбек достугу дагы бир ирет бекемделди. Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу Маргун айылында заманбап мектеп курулуп колдонууга берилди. Президент Садыр Жапаровдун өткөн жылдагы Өзбекстанга болгон иш сапарында эки тараптуу макулдашууга ылайык коңшу тарап Лейлик районунун Маргун жана Самаркандек айылдарына мектеп куруп бермей болгон. Жаңы мектептердин курулушу чек арага жакын жайгашкан айыл аймактардагы окуучулардын ыңгайлуу шартта билим алуусуна жана билим сапатын жогорулатууга багытталган. Маргун айылындагы 330 орунга ылайыкташтырылган билим уянын курулушу август айында башталып, 8 айда бүткөрүлдү. Жаңы мектептин салтанаттуу ачылышына Өзбекстан өлкөсүнүн премьер-министри Абдулда Арипов жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарында өткөн эки тараптуу жолугушууда видео байланыш аркылуу катышты. Ал эми эки өлкөнүн билим берүү жана илим министрлери иш-чарага жеринде катышып, билим уянын кызыл тасмасын кести. Министр Алмазбек Бейшеналиев мектептин түптөлүшү эки элдин ортосундагы чоң достуктун символу экенин билдирди. Бул негизинен биринчиден ичинде окуй турган балдардын, ата-энелердин жана жалпы ушул жердеги мугалимдердин чоң бакубат кубанычы. Бир жыл убакыттын ичинде эки президенттин макулдашуудан кийин мындай заманбап пландын ишке ашып, дароо ишке берилип жатышы бул абдан чоң белгилей кетчү маселе. Андыктан биздин ушул эки элдин достугу түбөлүктүү болуп, мындан ары дагы жакшы иш-чаралар жүрө берсин демекчимин. Курулган ушул мактеп аваламбор бул Кыргызстан халкыга болгон Бүгүн ушул чоң мектептин курулушу менен бүтүн кыргыз элин жана Маргун айылынын тургундарын куттуктайм. Заманбап шартта курулган бул мектеп кыргыз эли үчүн Өзбекстан мамлекетинен белек. Биз эзелтеден тууган элдербиз. Достугубуз түбөлүктүү болсун. Кардош халклар yanada якынлашат. 3 кабаттуу мектеп заманбап типтүү курулуп, жылытуу системасы киргизилген. Тоолуу аймактагы окуучулардын жылуу шартта билим алуусу үчүн бардык каналарга кондиционер орнотулган. Санитардык гигиенаны сактоо үчүн кол жуучу жайлар ар бир класста орнотулуп, 3 кабатта тең ажаткана жайгаштырылган. Ошондой эле керектүү жабдыктар менен камсыздалган химия, 72 компьютер менен информатика, заманбап инструменттери бар, музыка каналары бар. Мындан тышкары ашканасы, кийим тигүүчү машиналары, электрондук доскалары, спорт залы, футбол аянтчасы, бассейн орун алган. Билим уясында медициналык бөлмө да ачылган. Эми жаңы курулган мектеп жаңы жумуш орундар менен камсыздай алат. Ал үчүн адистер гана керек. Ар бир строитель. Ар бир куруучу бир имаратты салып жатканда анын сапатына өзгөчө көңүл бурат. Биз дагы бордош өлкөгө белек калтыруу үчүн тез бүтүрүү менен бирге эң мыкты сапатта курдук. Жаңы мектептин ар бир бөлмөсү керектүү жабдылар менен жабдылды. Пландалган иштерди ашыкчасы менен жасадык. Бул жактагы техниканы иштетүү үчүн атайын адистер керек. Андыктан жаңы жумуш орундарын түзүү зарыл.
Bu yerде mana 8 oyda quruldiki. Маргун айылына жаңы мектеп куруу муктаждыгы мындан бир нече жыл мурун жаралган. 1972 жылы курулган Мурзабек Баятов атындагы орто мектептин эскилиги жетип, шарттарга жооп бербегендиктен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү же бузуу талабы коюлган. 50 жылдык тарыхы бар мектепти ремонттоого инвестор тартуу карала баштаган. 230 орунду мектепте 550 окуучу 2 нөмөт менен билим алып келген. Ошондой эле 40 мугалим сабак берсе, 23 техникалык кызматкер чарба иштерин жүргүзчү. Биз мугалимдердин эң башкы максаты билим берүү жана тарбия болгондуктан, буга чейин бизде чынын айтыш керек, окуу тарбия иштерин толук түрдө жүргүзүүгө шарт болгону менен кээ бир шарттар албетте түзүлгөн эмес. Ошондуктан биз жаңы мектепке окуу башташыбыз менен биринчи кезекте билим сапаты жакшырат деп ойлойм. Анткени бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле бул мектептен мен ойлойм көптөгөн чыгаан окуучуларды чыгарууга биз ар бир мугалимдер күрөшөбүз деген ойдомун. Күн энергиясынан алуучу батареяларды коюп берди. Бул баягы электр энергиясы үзгүлтүккө учураса дагы бизде ушундай үзгүлтүккө учурабаган шарттар түзүлдү. Ар бир класстарда кол жуугучтар орнотулган. Ар бир класстарда баягы жылуулук берүүчү батареялар орнотулган. Жаңы мектеп курулушунун башталышы окуучулардын билим алуусуна кооптулук жараткан. Мындай жагдайда мектеп окуучулары онлайн форматта билим алууга өткөн. Пандемияда башталган аралыктан окуу ушул күнгө чейин уланып келген. Андыктан мындай режим мектептин билим сапатына да терс таасирин тийгизбей койгон эмес. Окуучулар көптөн самаганы орундалып, жаңы мектептин босогосун аттап, бардык шарты бар мектепте билим алабыз деп сүйүнүп турган чагы. Biz 7-8 aydan beri Мурзабек Баятов атындагы орто мектепте онлайн түрдө окуганбыз. Азыркы учурда жаңы мектеп курулуп, заманбап курал жарактар менен окууну баштап жатабыз. Онлайн форматта окуу кыйын болду. Кээ бир темаларга жетсек, кээ бирлерине жетишпей аттык. Бирок бизди 7-8 ай күткүлө дегенден улам тырышып окуп келдик. Билим уясын тез арада бүтүрүү тапшырмасы коюлуп, адистер коңшу мамлекеттен чакырылган. Ошол менен бирге сапаттуу имарат куруу үчүн курулуш материалдарынын көпчүлүгү да чет жерден алынып келинген. Жалпы сметалык баасы $3,5 миллион түзгөн. Курулуш иштеринин жүрүшүндө айыл тургундары да колдоо көрсөтүп, куруучуларды тамак-аш, жатакана менен камсыз кылган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бардык шарты бар мектептин курулушу күчтүү, билимдүү келечек муундун тарбияланышына негиз боло алат. Ал эми эки өлкөнүн достук мамилеси жаңы мүмкүнчүлүктөргө шарт түзөт. Бизге достук колун сунуп, ушул заманбап мектепти куруп, бизге белек кылып отурат. Бул үчүн биз өзбек туугандарга, өзбек бийлигинин жетекчилерине чын дилибизден ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошондой эле бул мектеп бизге мурда мына өзүңүздөр көрүп тургандай кичине мектептерибиз эски мектеп эле. Азыркы салынган мектеп ушунчалык бардык шарттары бар. Кооз, ушунчалык сапаттуу, ушунчалык жакшы мектеп. Биз сүйүнүп атабыз ушуга. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен, ошолордун кам көрүүсү менен келечектеги жаштарга ушундай бир жакшы мектеп курулуп калды. Буга биздин элибиз аябай ыраазы. Биз ойлойбуз, бул мектептен аябай эми талапка да жооп бере турган күчтүү адистер иштешет жана күчтүү келечекте элге кызмат кылган ушундай жакшы инсандар чыгат деп үмүттөнөбүз да. Va iki davlat rahbarlarına ortasındaki Эки өлкөнүн достугу дагы бир тепкичке жогорулады десек болот. Президенттердин сүйлөшүнөн кийин курулган бул мектеп ушул айылдын тургундары үчүн өзгөчө сүйүнүч тартуулап отурат. Мектеп чындыгында өзгөчө курулуптур. Инновациялык технология, заманбап компьютерлер, электрондук доскалар баары камтылган. Эми бул мектепте окуган жаштар дагы да терең билим алуусуна шарт түзүлдү. Эки өлкөнүн ынтымагы чыңдала берсин демекчимин. Sanuzel'den tortup oddiy sinf xonasigacha bo'lgan Кыргыз өкмөтү быйыл билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруларын айтып келет. Анын негизинде алдыда өлкө боюнча 100гө жакын жаңы мектепти курууга акча бөлүү пландалууда. Мындан тышкары агартуучулардын айлык маянасын көтөрүү мерчемделүүдө. Бул багыт менен билим берүү тармагына күчтүү адистерди тартууга мүмкүнчүлүк бар экенин талдоочулар белгилейт. Исак Туратбеков, Кайбилла Оазбек уулу, Ош ТВ.